Апам башын араң бұрып мені қарады. Ал көз қараш сөз менен айтып болбойду. Ал көздөрдө өлүмдөн корку жок эле. Ал көздөрдө мени жалгыз калтырып кетип бараткан үчүн гана өкүнүч бар эле. Ал акырын менин колумду кармады. Ошол кол бир кезде мени кичинекей манжаларымды жетелеп мектепке алып барган кол. Ысытмам көтөрүлгөндө чекеме тийген кол. Чачымды сылап уктаткан кол. Эми ошол кол чымчыктын канатындай жеңил болуп калыптыр. Бирок ошол алсыз алакан мени кое бергиси келбей, акыркы күчү менен кармап турган. Апамдын эриндери араң кыймылдады. Бакытым, эки бөбөңдү жакшы кара. Андан кийинки сөздү уккум келген жок. Жүрөгүм кулагымды чаап салгысы келди. Жок апа. Андай сөз айтпа. Мен азыр деле чоңойгон жокмун. Мен азыр деле сен келгенде эркелей турган кызыңмын. Мага сенсиз жашоону тапшырба. Бирок үнүм чыккан жок. Бир гана апа кетпечи деп шыбырай алдым. Апам жылмайды. Эненин жылмаюусу кандай керемет экенин ошол күнү билдим. Өз өлүмдүн босогосунда турса да, баласы коркпосун деп жылмайып койду экен. Ал колумду акырын эмес, бул жолу мурдагыдан да катуу кысты. Балким өмүрүндө акыркы жолу кызын кучактап жаткандыр. Анын көздөрү мени карап турду. Ошол көздөрдө миң сөз бар эле. Кызым, сени таштап кетким келбей жатат. Кечир деген. Мен болсо апамдын билегинен кармадым. Тамырын издедим. Демин тышадым. Бирок жашоомдогу эң оор тынчтыкты уктум. Ошол жүрөк. Мени 9 ай көтөргөн жүрөк. Балдарым деп соккон жүрөк. Токтоп калыптыр. Апа деп бакырдым. Жерге кулап түштүм. Бирок мен ооруну сезген жокмун. Анткени ошол күнү денем эмес, жүрөгүм жараланган эле. Ошондон бери 25 жыл өттү. Мен апамды бардык жерден издейм. Эшик ачылса, апам келдиби деп селтетем. Апам го деп жүрөгүм чуркайт. Кээде көчөдөн тааныш жыт келсе артыма бурулам. Кээде кимдир бирөө мага жумшак үн чыгарса, көзүмө жаш толот. Анткени дүйнөдөгү эң коопсуз жер апаңдын жанында экен. Аны биз көбүнчө кеч түшүнөбүз. Азыр мен да апамдаймын. Балдарымды кучактайм. Алар үчүн да сызданам. Алар үчүн дуа кылам. Ошондо гана түшүндүм. Эненин жүрөгү өзү үчүн эмес экенин. Ал балдар үчүн согот экен. Апамдын жүрөгү токтоду. Бирок анын сүйүүсү токтогон жок. Ал бүгүн да менин жүрөгүмдүн ичинде согуп жатат. Эгер бүгүн апаң бар болсо, анын үнүн ук, колун карма, кучакта. Сизди жакшы көрөм деп айт. Анткени бир күнү ошол сөздү айтууга бүт өмүрүңдү бересиң. Бир мүнөт